Айта бар элем, биздин айылга хай-тек технологиясы жетишпей келет. Себеби мына ушул жөнөкөй колубуздагы гаджеттерди жасагандан көрө апаларыбызга сок билекти, кымыз быша турган бишкекти дагы электрондук түрдө жасап бере турган болсо, сонун болмок. Билбейм эми, адамдын оюнда бар нерсенин бардыгы эле ишке ашып атпайбы. Ошол сыяктуу сиз айткандай, бая ташты кумура менен урсаң деле, кумура менен таш турсаң деле баары бир кумура сынат деп айтат го. Ар бир нерсенин өзүнүн функциясы аткара турган бир милдети бар эмеспи? Ошол сыяктуу кыргыздын ушу ата-бабадан келаткан бир жакшы буюмдарынын бири бул сок билек. Ал кандай жаралган, эмне функциясын, эмнени аткарат? Деги эле тарыхы кандай, касиети кандай? Азыркы тапта дагы сиз айткандай мына ушул сок билек менен арпанын тышын жанчып туруп, анан кийин бизге ширедей таттуу жарманы жасап бере аткан апаларыбыз, агаларыбыз бар. Кыргыз элинин байыркы күнүмдүк турмушта колдонулуучу буюмдарынын катарын сок билек толуктайт. Ал жыгаштан жасалып, арпа, буудай жана башка даан азыктарын жанчуучу каражат болуп эсептелинет. Сок билек туурасында кененирээк төмөндө кылабыз. Сок билек даан азыктарынын кабыктарын чыгарып салуу максатында колдонулган. Бул туурасында сок билек деген ыр да элибизде ырдалып келген. Азыркыдай пекарный печка жок болгондуктан, илгери ошондойду колдонушкан, майдалап жанчып, кыргыздын нандарын жасап жеш үчүн, карынды тойгузуш үчүн колдонушкан. Даан азыктары сок билек менен согулуп, кабыктарынан ажыратылган соң жаргылчакка салынган. Даяр болгон талкандан элибиз максым, нан, бозо жана башка азыктарды жасашкан. Сок билек эмне экенин замандаштарыбыз билишеби? Келиңиздер дал ушул жерде жүргөн шаар тургундарынан сурап көрөбүз. Мен бала чагымда көрүп калдым. Өзүм жардамдашып, казанга буудай, арпа кууруп, ошолорду сок бодок менен согуп, күйшөп, ошолордун буудайларынан жеп, арпаларынан жеп калдык. Көчмөн кыргыздардын өзүнүн куралы болчу, колдоно турган. Арпаны кууруп алып, буудайды кууруп алып, аны ошо сок билек менен жанчып, анан талкан кылчу. Адам баласы кечээ күндөн сабак алып, эртеңки күнгө үмүт кылып, бүгүнкү күн менен жашап келет эмеспи? Анықтан кыргыз элинин тарыхый буюмдарын эстен чыгарбай, бүгүнкү күндө колдонулбаса да, кийинки муундарыбызга көнөрбөс мурас катары өткөрүп берели. Чынара Бейшеева, Тилек Кычан уулу, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.